Достор, биз жолдо баратып канча деген ушундай фураларды көрдүк. Бул эми кичинекей эле экен, бирок андан чоңдору да болду. Жолдон өткөндө билбейм 200 км/ч айдап баратат окшойт. Формула 1 артта калды. Анан жолдо өтүп баратып биз Танпайке экөөбүз бир аварияга күбө болдук да, тилекке каршы. Ошондой фура барып туруп, бир Матиздүү эмне эле, Нексиябы? Нексияны 4 или 5 пассажиры менен водители менен ошо тебелеп кетиптир, бензовоз. Фура бензовоз. Анан Сусамурда жол жабык турду бирге эле. Септегенде жолдо мындай встречкага чыгып кеткен окшойт, бензовоз. Ошол жанчып коюптур да, майдалан уже машина консерва жалпайып калган. Ичиндеги адамдар мерт кеткен, мындай тапчанга, тактайга жаткырып, биринин үстүнөн бирин коюп коюптур өлүктөрдү. Эми эмне деп айтабыз? Жол эрежелерин сактабайбыз. Өзүбүздүн жаныбызга өзүбүз күйбөгөнүбүз аз келгенсип, өзүбүз менен кошо дагы бирөөлөрдү алып кетип атабыз. Фуралар бири-биринен айдайт. Айдаган 200 км/ч. Достор, эми бул оюнчук эмес да, бул жашоо. Жакшы сөз бар да, негизи элечи. Саат 7-де моргто болгондон көрө саат 8-де үйдө болгон жакшы дегенчи. Ошону колдонсок 1 саат, 2 саат, өлүп дагы кетсин жарым күн. Бирок өзүбүздүн дагы үй бүлөбүзгө сак саламат барабыз. Анан бөлөктөрдүн дагы үй бүлөсүнө сак саламат барышына себепчи болобуз. Анткени 60-70 деле кетип дагы жашына жетип атабыз. Анткени бизде да күткөн адамдар бар да. Бизге да сарсыналган адамдар бар. Ошондуктан урматтуу фура айдоочулар, пожалуйста, абайлагылачы.